Саламатсыздарбы туугандар. Бүгүн биз демократия жөнүндө сөз кылат элек. Негизи демократия классикалык түрү баягы мурунку грек мамлекеттеринин полис государства деп коет, шаарча мамлекеттердин орун алган биринчиден. Ал жерде чогулуп алып бир шаардын жарандарынын саны 300-400 миңге жетчү эмес көп учурда. Ошондон ал элдер чогулуп алып негизи көбүнчө эң орточо саны это бир 6-7 миңге жетчү да ал шаарчаларда. Ал шаарчаларда элдер негизги жанакы майданда жолугуп алып агора деп аталчу да Грецияда. Ушул негизги демократиялык чечимдерди чыгарчу. Кыргыздарда болсо, байыркы кыргыздарга негизги азыр тарыхчылар айтканы боюнча 2200 жыл деп эсептелинет. Ошол кыргыздарда баягы согуштук демократия деген нерсе пайда болчу. Демократиянын негизги принциби бул баарын эл чечет, элдин чечими баарына бирдей мыйзам катары кабыл алынат жана ар бир суроо, ар бир чечим эл аркылуу өтөт деп эсептелинген да. Ошондо демократиянын принциптери 20-кылымдарга келгенде баягы ар бир элдин адам укуктарынын өнүгүшү менен кошо өнүккөн да. Ар бир адамдын, ар бир элдин өзүнүн эркиндикке, өзүнүн кандайдыр бир өзүн алып барууга, өзүнүн каалоосун аткарганга кандайдыр бир акысы бар, бирок бийликти башкарганда биринчиден бийликти эл чогуу чечмелешип, маектешип, бийликтин чечимдерин кабыл алат деген ойлор өрчүгөн. Анан 21-кылымга биз көбүнчө мамлекеттерде демократия орногонун көрүп күбө болуп атабыз. Эми демократиянын негизги принциби көпчүлүк баарын чечет. Талкуулоо аркылуу көпчүлүк баарын чечет. Бирок ошол принцип негизи кичинекей баягы гректердин шаарча мамлекеттерде жакшы иштесе, акыркы убактарда демократияны аябай катуу критикага, сынга алып атышат. Анткени демократиялык жол менен, мисалы үчүн бир кездерде Германияда, Веймарская республикада Гитлер толук мыйзамдуу бийликке кирген да. Бийликке кирип туруп, андан соң жылган 7 жылдын ичинде 60 миллион адамдын өлүмүнө колу мындай тиешелиси бар болду да. Демек ушул демократиянын аркылуу көбүнчө туура эмес чечимдер кабыл алышы ыктымал. Азыркы кезде деле биз көрүп аткандай демократия бул кандайдыр бир көпчүлүк элдин чечими коомдук аз сандагы бирок акылдуу адамдардын чечимине каршы чыгып калышы толук мүмкүн. Ошондуктан демократияны аябай начар көз караш менен көп адамдар карайт. Азыркы Россиянын авторитардык режими дагы демократияга бир аз көп сын пикирлерди айтат. Дүйнөлүк мамлекеттерди карасак, баягы кан ээрчиген монархия кандайдыр бир ал демократияга караганда жакшыраак өзүн көрсөтүп атат. Бирок антсе дагы баары бир демократиядан эч ким баш тарта албайт. Анткени акыркы тарыхтагы болуп аткан процесстердин негизинде көрүнүштөр төмөнкүдөй да. Демократия эл талабы деп эсептелинет. Бирок чынын айтсак, эгерде демократия бул кечеги мен социализм жөнүндө бир айттым эле. Мындан мурун социализмдин бир түрү. Социализмдин негизги принциби бул кичине мындай көпчүлүккө азчылык баш ийет деген сөз да. Анан демократиянын да принцибинде так ушундай. Көпчүлүк элдин добушуна азчылыктын добушу жетпейт. Азчылык баш ийиш керек деген чечим да. Ошондуктан көп учурда социал демократия деген саясий багыттар пайда болгон да. Кандайдыр бир десе эгалитардык демократия деген. Эгалитардык демократия бул социализмдин дагы бир түрү да. Баягы бай адамдардын байлыгын тартып алып, бүт элге тең бөлүштүрүү да. Бул бирок баягы социализмди критикалагандай эле, сынга алгандай эле, бул көп учурда коомдун таланттуу эмгекчил адамдардын жумуш кылганына бөгөт салып,
алардын мотивациясын, ички ниетин бузуп, эгерде мен байсам, менин байлыгымды тартып алышат деген ойду пайда кылдырып туруп, аны демотивация кылат да. Демотивация бул дагы ниетин жок кылып салат. Акча тапканга, иш жасаганга, кандайдыр бир аракет, бизнес аракет кылганга болгон ниетин жок кылып салат да ушундай чечимдер. Ошого биз күбө болуп келатабыз. Эң бичекте демократиянын жакшы жагын да көрүп атабыз, жаман жагын да көрүп атабыз. Демократиянын жаман жагы бул көбүнчө жанакы негизги мамлекеттин акылы, мамлекеттин интеллект, бул ой жүгүртүүсү, акылмандыгы, данышмандыгы, ошол мамлекеттеги коомдогу эң орточо адамдын акыл жүгүртүүсүнө барабар. Беш кол тең эмес дегенди коомдо ар кандай адамдар болот. Көпчүлүк эмгектенип отуруп, билим алуудан качып, анткени китеп окуса эле баш ооруйт да. Жаңы маалымат алса эле баш ооруйт, анан ниети түшүп калат да. Койчу китептериңди, койчу окубайм деп коюшат да. Көпчүлүк ошонткени себеп бизде көпчүлүк өзүнө окшош адамдарды шайлап алат да. Мисалы үчүн Кыргызстанда эгерде байкасак, көбүнчө бийликке анчалык мындай популисттер өтүп кетет да. Баягы элди көп, абдан көп жанакындай жакшы нерселерди, ар кандай реформаларды, ар кандай завод, фабрика салам деп такыр экономиканы изилдебей, сөзүнө мындай кандайдыр бир сын салбай, жакшылап ээлебей сөзүн, мындай таразага тартпай, бирок элге көп убада ыргыткан саясатчылар өтүп кетип атышат. Анткени демократия ушуга жол берет. Ушинтип атып, көп учурда бизде бийликке адис эместер өтүп кетет. Адис эмес адамдар жеке өз кызыкчылыгын карашат, өлкөнүн масштабындагы элге пайда келтирүүчү же келтирбөөчү мындай кадамдарды көп контролдошпойт. Ошол себеп демократиялык жол менен келген бийлик элди жыргатмак эмес, элди куурата баштайт. Биз аны 20 жылдан бери көрүп келатабыз. Бирок антсе да биз демократиядан баш тарта албайбыз, анткени бул жолду тандап алдык. Жалпы элибиз деле эч качан демократиядан башкача жолго макулдугун бербейт. Кыргыздар тарыхы боюнча согуштук демократияга келишкен. Кыргыздарда мисалы үчүн эч качан хан авторитет болгон эмес, эч качан хандын сөзү мыйзам болгон эмес. Согуш келатканда, чоң жол келатканда кыргыздар ханды шайлашчы, бирок бүт тууган уруктарын, балдарын аманатка алышчы. Кыргыздар бийлер менен башкарылып келген. Ошол бийлер хандын ар бир баласын алып алып, өзүнүн айылына алып барат, туугандарына тапшырат, аманаттыкка алат. Эгерде хан элдин кызыкчылыгына каршы бирдемке кыла турган болсо, туугандарын башын кесип салышты. Эгерде хандын тууганы жок болуп, өзү хан сайланып, анан согушту токтотуп, анан кайра өзүнүн хандыгын катуу көрсөтөйүн деп атканда, ага баатырлар чыгып, бийлер чыгып, хандын башын алып салышты. Ошон үчүн Кыргызстанда эч качан мындай тарыхый, мындай кандайдыр десем, салттык нерсе да, эч качан бекем, хандын бийлиги эч качан бекибейт. Кыргызстандын эң тарыхый коюлган башкаруу системасы бул согуштук демократия. Согуштук демократияда биз деген ханды шайлайбыз, бирок баарыбыз бири-бирибизди тең көрөбүз. Ошондуктан кыргыздардын ар бирөөсү өзүн хан көрөт. Ошондо Кыргызстанда канча кыргыз бар болсо, 3,5 миллион кыргыз бар деп атабыз, же 5 миллион кыргыз бар деп атабыз. 5 миллион тең хан көрөт өзүн. Бул эми нормалдуу көрүнүш деп мен өзүм эсептейм да, бул жеке ой. Анан эгерде карасак, негизи демократиянын бир эле учурунда жакшы жемишин алса болот. Бул деген демократиялык өлкөнүн ичинде меритократия системасы орносо. Меритократия системасы мындай, бул да грек-латын сөздөрдөн, меритократ бул деген мыктылардын бийлиги деген сөз да. Мыктылардын бийлиги меритократия. Ошол биздин коом деген ушуга макулдугун берип, ушуга өзүнүн ниетин коюп, ушуга талап койсо саясатчылар, бир гана мыкты деп эсептелинген, мыкты адис деп эсептелинген саясатчылар бийликке келиши мүмкүн деп туруп, ушул идеяны алып акчага сатылбай, ар кандай убадаларга сатылбай, адистерди алып келсе бийликке,
анда биздин демократия эң эффективдүү, эң ушул бүгүнкү жашоодо эң мыкты жана элдин кызыкчылыгын актай алган, элдин кызыкчылыгын көздөй алган, өлкөбүзгө байлык, өнүгүү, күчтүү армия, күчтүү жарандык, күчтүү билим, медицина алып келе турган адамдар пайда болот деп эсептейм. Бул менин жеке оюм. Ошондуктан мисалы үчүн Сингапурду мактап атабыз, Грузияны мактап атабыз, Грузияны сырткары дагы Американы мактап атабыз. Бүт ушул жерлер, өлкөлөрдө меритократия орногон. Грузияда мен Гочо Чоткерия деген жанакы жаштар кыймылынын Хмара деген жаштар кыймылынын лидери менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгүм болду. Гочо Чоткерия мындай дейт да, мен деген дейт бир кездерде Саакашвили жардам сураганда жаштарды жыйнап, бүт региондорду көтөрүп, ушул Кутаисиден негизи элди жыйнап туруп Саакашвилини бийликке алып келген дейт. Мен андан да сурадым, эмне үчүн сен министр болуп калбадың? Мына бизде Алиаскар Алмеков деген жаштар министри бар, ал деген эки ок жеп, баатыр болуп революциясын анан министрликти алды десем, мага Гочо Чоткерия мындай жооп кайтарды. Мен өзүмдүн билимимди билем деди да. Менин билимим ал министрликти же өкмөткө өтүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Мен дагы эки университетти бүтүшүм керек. Ага чейин мен эч качан ага шашылбайм, бийликке шашылбайм деди Гочо Чоткерия. Бийликте азыр менден да акылдуу, менден да мыкты, менден да даанышман адамдар бар. Менден да компетенттүү адамдар бар деди. Ушул жообун укканда аябай сыйга толду жүрөгүм Гочого. Анткени бул туура нерсе да. Эми Сингапурду алсак, Сингапурда анык меритократия системасы киргизген. Аякта саясатка келиш үчүн, аякта Сингапурда эми кандайдыр десе бир кыскартылган демократия деп айтса болот, толук демократия эмес, аякта авторитаризм орногон. Бирок Сингапурда кандайдыр десе бийликке өтүш үчүн абдан эл аралык университеттерди бүтүп, анан ошол билимди далилдеп берип, видеокамеранын астында, телевидениеден, радиодон, университеттерден билимдерди далилдеп берип, анан бийликке өтсө болот да. Так ошондой система Америкада курулган. Америкада азыр көп учурда айтышат, комитет 300 деп, масонская ложа деп, выпускники школы Святого Якобса деп айтышат да. Америкада мындай, Чикагонун экономикалык школасы бар, анан MIT бар, Массачусетс технологиялык университети. Жана колледж Святого Якобса деген бар да, Уик Якобс мектеби деген. Көбүнчө ушул университеттерде, ушул окуу жайларда бүткөн адамдар, Колумбийский университетте дагы ушундай точкалар, элитаны даярдаган. Ушул университеттерде бүткөн адамдар негизи Американын меритократия катмарын түзүшөт. Көбүнчө президенттер, көбүнчө Американын саясатчылары, конгрессмендер ошол меритократиялык катмардан келип чыгышат. Америка бүгүнкү күндө технология боюнча, өзүнүн жанакы жашоонун деңгээли боюнча баарыбыз бүт мамлекеттерден ашып, кандайдыр бир өзүнүн деңгээлин, бийик деңгээлин сактап келет. Демек, Кыргызстанга да ал жолго өтүш керек, ансыз оңолбойбуз. Демократия ошондо гана жакшы жемишти бере алат, качан биз ушул демократиялык системадагы бийликке меритократтарды, мыктыларды, мыкты адистерди алып келе турган болсун. Кыскасы ошол үчүн кыргыз эли, урматтуу туугандар, достор, биздин өзүбүздүн жашообуздагы парзыбыз, милдетибиз Кыргызстанда меритократия системасын орнотуу. Анысыз өспөйбүз да өнбөйбүз.